өткөндө ызы чогулуп атат, Риха колбаса боюнчачы. Бизден Кыргызстандан чыккан көп халал деген колбасаларда чочконун эти кошулуптур деп ызы болду. Ушундайларга ушуга эмне деп жооп бере аласыздар? Кандай болду, аягы эмне болду? Бир айтат таза халал дейт, бир айтат жок чочконун майы кошулуптур депчи. Бул маселе боюнча Сүймек Абдулдаевич ДНК свинины болгон. Бул вет лабораториядан өткөндөн кийин биз өзүбүздүн халал индустрия мекемеде жолугушту өткөрдүк, көрсөттүк. Алар бүт темелерди алып, 12 январда бир сертификат алып келди, вет лабораториядан өтүп, уже ДНК жок деп көрсөттү. Эми сиздер талап кылганда бул сертификат алып келип атат, жок деп берип атат. Бир канча күндөн кайра дагы кошулушу мүмкүн да алар. Сиздер канча мезгилден кайра текшерип турасыздар? Ошон үчүн биз Эми азыр уруксат бердиңиздер да сиздер туурабы? Жок, биз макулдук демени бербейбиз. Бул өзүнүн талаптары бар. Өзүңүз мына. Жок, эми сиздер мисалы кандай макулдук бербейсиздер? Эгерде талапка жооп бербесе, мамлекет стандартка, сиздер аны чектөө киргизип, аны саттырбашыңыздар керек. Алар алдап атпайбы халал депчи? Туура айтып атасыз, Сүймбек Абдулдаевич. Ошон үчүн биз жоопкерчиликти киргизип атпайбыз ошол мыйзамга. Бүгүнкү күнгө чейин андай жоопкерчилиги жок эле. Түшүнүп атабыз. Ага чейин бул мыйзам качан кабыл алынат? Ага чейин сиздер күтүп отура бересиздер андачы. 2024 жылы биз ошол токтомдор бар да өкмөттүн биздинчи бул боюнчачы. Халал продукция боюнча кабыл алынган. Ошон үчүн Султан Маматович, мен колдойм бул жакшы мыйзам долбоору. Ушуга окшогон эми жанагы халал деп, анан халал эмес продукцияларга жакшы көңүл буруш керек да. Бул мыйзам кабыл алынгандан кийин эми түшүнөбүз, сиздер баштайсыздар. Ага чейин да аз карап туруш керек да. Туурабы? Сиздер ага чейин мына сиздер көтөрүп, алар алып келишпедиби? Мына таза экен, кайрадан башка сертификаттарын. Ошого чейин да текшерип туруш керек да, мыйзам кабыл алганга чейин дагычы. Менде суроо жок, рахмат.